Башталган полигондордун ачуу боюнча Ош облусунда быйыл дотациянын көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 4%га азайды. Бул тууралуу облустун 9 айдын жыйынтыгын чыгарган жыйында айтылды. Маалымдалгандай, ушул жылдын аягына чейин жалпысынан 5 айыл аймак дотациядан чыгат. Анын ичинде Кара Суу районунан 2, Ноокат районунан 3 айыл аймак бар. Дотациядан чыгууга аймактык административдик реформа таасирин берген. Ак Таш айыл өкмөтү менен Кашкар кыштагы айыл өкмөтү бирип Бала Тоо айыл өкмөтүнүн намын алган. Анан буга чейин 74 миллион болгон эми Кашкар кыштактыкы. Азыр эки айыл өкмөт биригип бүгүнкү күндө Кудай кааласа 105 миллионду түзүп атат. Ошонун негизинде Кудай кааласа дотациядан чыгабыз. Облус боюнча инвестиция тартуу, жаңы өнөр жай ишканаларын ачуу багытында алдыга жылуулар болгон. Быйыл 92 жаңы ишкана ачылып, 1000ге жакын жумуш орну түзүлгөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 38 ишканага көп. 9 айда 11 миллиард сомдон ашуун инвестиция тартылган. Ошон үчүн көргөзүш качан алды, ошо тагы жооп беребиз. Жылдын аягына чейин 18 миллионга азыр 6 миллион калды. Октябрь, ноябрь, декабрь менен 100% ачабыз. Бул жер коллегиялык орган, бүгүн сиздер азыр жооп бергениңиз жазылып калат, эртең кайра сурайбыз. 100%. Бирок ошонун источниги барбы? Бар. Демек сиздер просто не доработали, да, где-то? Ал эми салык чогултуунун планын аткара албаган райондор дагы сынга кабылды. Каракулжа районунун акими муну сумма өткөн жылга салыштырмалуу 3 эсе көп болуп калгандыгы менен түшүндүрдү. Жергиликтүү бюджеттин салыгын биз толугу менен аткардык. 101,2 менен. Ошо республикалык бюджеттик азыр биз 76%да турабыз. Бирок эми былтыркы жылга салыштырмалуу бизге планда 3 эсе көп берип атат. Бирок ошого карабастан 9 айдын былтыркы 23 менен салыштырмалуу 158%га өсүү темпи бар. Бизде основной республиканыкы азыр патент системасынан көп берилип атат. Анан ошондой эле жанагы налог на прибыльдики. Ошолор менен биз 4 миллиондон чыга албай жатабыз да. Урматтуу район акимдери, аппарат жетекчилери менен топ түзүп, айыл өкмөттөрдү кыдыргыла. Аткарыштык тартип боюнча. Сиздер өзүңөр менен чектелбеңилер. Районда болуп аткан бардык нерсеге жооп бересиңер. бир канча жолу катар Кемчиликтердин катарында кышка даярдык көрүү, документтерди электрондук түрдө жүгүртүү, жогорку бийлик тарабынан берилген иш мерчемдерди убагында аткарбаган райондорго, айыл аймактарга эскертүүлөр берилди. Айрымдарына сөгүш берүү тууралуу сунуш колдоо тапты. Бардык көргөзгүчтөр аткарылып атат. Бул облустун показателинде айтылат. Бирок бир айрым учурларда эми ылдыйраак түштүк райондордо көргөзгүчтөр кээ бир жер аксап атат. Ошондой да ылдыйраак болсо, анда айыл өкмөттөрдө да маселе бар. Айрымдарыңарды сурадык, айрымдарыңарды сурап жетише албай атабыз. Бирок мунун баарына көңүл бурушубуз керек. Бирок облустун показатели жакшы болгонуна ар бириңиздердин салымыңыздар бар. Бул үчүн сиздер азаматсыңар. Мына ошол учурда алдыга коюлган бардык план тапшырмалардын милдеттерин биз аткардык деп атабыз. Бирок биз 9 айдын жыйынтыгы менен айтып атабыз. Кудайым буйрса 2 айдан кийин жылды да жыйынтыктайбыз. инвестиция тартууда Жыйын соңунда айтылган кемчиликтерди ушул жылдын аягына чейин ишке ашыруу тапшырмасы берилди. Жетишип калды. Себеби Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу. бүгүнкү күнгө карата видеокамералардын жардамы менен жалпы 300